Салам достор, каналыма кош келиңиздер. Бүгүн бизде көпчүлүктүн сүйүктүү тамагы болгон лагмандын видео рецеби бала кезден эле бизге энелерибиз, апаларыбыз жасап берип жүргөн рецепттердин бири. Эгер кызык болсо, анда менен чогуу бирге болуңуздар. Бизге шорпосуна подливине керектүү азыктар бул 400 грамм уйдун этин майда чарчы кылып туурап алдым. Ошондой эле 2 орточо пияз керек. Ошондой эле 2 дана сабиз, редькадан 2 дана, эгер чоң болсо бир деле кошсоңуз болот. Албетте бул азыктардын баардыгын өзүңүздүн үй-бүлө мүчөлөрүңүздүн санына жараша алсаңыз болот. Калемпирден мен 3тү туурап алдым. Бул жерде туура эмес жазылып кетиптир. Ошондой эле ачуураак калемпирден да коштум. Татымыңызга жараша, албетте кааласаңыз кошпой деле койсоңуз болот. Кызанак 2 дана. Сарымсактын өлчөмүнө жараша 2 же 3 тишче майда туурап алабыз. Жана сельдерейдин сөңгөктөрүн алгач туурап алабыз. Бул этти куурганда кошобуз. Жана көк чөптөрүнөн да бир аз кошобуз. Эми казанды ысытып, 80 мг өсүмдүк майын куюп ысытып алабыз да, алгач этибизди кууруп алабыз. Өзүнүн ширеси бөлүнүп чыгып, эт бир аз кызарганча кууруп алабыз. 5-7 мүнөттөй болжол менен. Этибизди кызарта кууруп алгандан кийин пиязды салабыз. Пиязды да бир 2 мүнөттөй кууруп алсак. Андан кийин сельдерейдин бир аз бөлүгүн салабыз да, татымалдардан жарым аш кашыктай туз, кара мурч жарым чай кашык жана 1 чай кашык кориандр кошуп, жакшылап аралаштырып, бир 1 мүнөттөй кууруп алсак, татымалдардын жыты буркурап чыгат. Мына ошол кезде биздин туурап алган калемпирди, помидорду жана сарымсактарды кошуп, дагы бир аз аралаштырып алабыз. Эми редьканы жана сабизди салып, дагы бир аз убакыт кууруйбуз. Ал эми томат пастасынан 2 аш кашык салып, казандын түбүнө бир аз кууруп алабыз да, андан кийин аралаштырып, калемпирибизди салабыз. Бардык азыктарды жакшылап кууруп алдык. Эми болжол менен бир 2-2,5 литрдей суу куябыз. Тамагыбыз өтө коюу, өтө суюк болбош керек. Суу кайнап чыккандан кийин шорпобуз отту акырындатып, бир 30 мүнөттөй бышырып алабыз. Жана тамагыбыз бышкандан кийин сельдерейдин калганын салып, кааласаңыз дагы бир аз сарымсактан кошуп, аралаштырып, капкагын жаап, бир 5 мүнөткө тыныктырып коебуз. Ал эми лагмандын камырына мен 500 грамм унду элеп алдым. 1 чай кашык туз кошуп, 260 мг муздак сууга камырымды жууруп алдым. Камырды жуурганда бир аз катуураак болуш керек, бирок кургак эмес. Жана мен камырды столдун үстүндө илегенди жакшы көрөм, ошондуктан столдун үстүнө бир 10 мүнөттөй жакшылап илеп алабыз да, андан кийин 15 мүнөткө салкын баштыкка салып тыныктырып коебуз. Эгер убактыңыз болсо, лагмандын камырын алдын ала 1 саат, 2 саат мурун жасап, улам илеп муздаткычка салып турсаңыз да аябай жакшы чоюлат.
Камыр бир аз эс алгандан кийин өсүмдүк май менен майлап эми камырыбызды бир аз жукартып алабыз да ичке бөлүктөргө бөлүп кесип алып камырыбызды акырындык менен чоюп баштайбыз. Мен өзүм күнүгө лагман чоюп жүргөн бир профессионал болбосом да, өзүмдүн үй бүлөмө анда санда жасап жүрөм. Мына ошондой рецепттердин бири. Эгер сизде мыкты рецепт болсо, мисалы канча ун, канча туз кошулгандыгы так жазылган, анда комментарий аркылуу бөлүшүп кетсеңиз абдан сонун болот. Күтөбүз. Мына ушинтип бир жолу тоголоктоп алгандан кийин бир 10 мүнөткө дагы тыныктырып коебуз. Сөзсүз түрдө майлап бетин жаап, андан кийин кайрадан чоюп баштайбыз. Мына ушинтип экинчи ирет чоюп, камырыбызды тоголоктоп алгандан кийин бетин кайрадан майлап, улам салфан баштык менен жаап турабыз кургап кетпеш үчүн. Жана камырды чоюп жатканда терезени, эшикти ачпай, сквозняк болбош керек жана эч кандай вентилятор иштетпейбиз. Ошондо камырыбыздын бети кургабай жакшы чоюлат. Үчүнчү ирет чоюп жатып, бышырганга суу дайындап койсок болот. Суубуз кайнап турса, улам чоюп, колубузга камырды чогултуп алабыз да столдун үстүнө ургулап, андан кийин кайнаган сууга салып, улам чекесинен бышыра беребиз. Камырдын баардыгын бир салбайбыз, ошондуктан бөлүп салып бышырып алабыз. Кайнаган сууга жарым аш кашыктай туз салып, камырыбызды салабыз да бир 3 мүнөттөй күчтүү отто кайнатып, камырыбызды бышырып алабыз. Андан кийин чыгарып, тор идишке чыгарып, бир аз суусу сарыккандан кийин
дароо өсүмдүк майы менен майлап коебуз. Достор, мына ушинтип биздин даамдуу лагманыбыз да даяр болду. Өзүңдүн колуң менен чоюп, сүйүү менен жасаган тамакка эмне жетсин туурабы? Эгер бул видео жакса, пайдалуу болгон болсо, анда сөзсүз түрдө лайк басып, каналыма катталганды унутпаңыздар. Подписаться деген жерде коңгуроону басып койсоңуз, сизге кийинки видеолор чыкканда билдирүү келип турат. Досторуңуз менен бөлүшүңүздөр. Менин видеолорумду көрүп жатканыңыздар үчүн чоң рахмат. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.